Саламатсыздарбы, ардактуу спорт сүйүүчүлөрү. Эфирде кайрадан спорт лайв көрсөтүүсү. Ош шаарынын жана Ош облусунун футзал боюнча ачык чемпионатынын жогорку лигасынын жарым финал оюндарын баяндап беребиз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Жарым финалдын алгачкы беттеши Байтүшүм жана Жапалак Ихлас командалары ортосунда болмокчу. Байтүшүм командасы оюндун алгачкы эле мүнөттөрүнөн тартып, чабуул менен баштады. Катарынан 3 гол киргизип, атаандашынан озуп кетишти. Жапалак Ихлас командасы өзүнүн жакшы чабуулдары менен эсеп санын кыскарта алышты. Биринчи бөлүк голуп Байтүшүм командасынын пайдасына аяктады. Экинчи бөлүктө Жапалак Ихлас командасынан өзгөчө жеңиш болгон маанайын көрө алдык. Ар бир күрөштө аягына чейин ойноп, коргонуу бөлүгүндө да чабуулда да жогорку деңгээлди көрсөтүштү. Ал эми көп тажрыйбага ээ болгон Байтүшүм командасы атаандашына мыкты каршылык көрсөтүп, 2 гол айырмасында жеңишке жетишип, финалга өтүүчү жолдонмону алып кетишти. Жалпы эсеп 8-6 Байтүшүм командасынын пайдасына. Жарым финалдын экинчи жуптук беттеши Бакайфонд жана ТМЖ командалары ортосунда болду. Биринчи бөлүктө эки команда тең мыкты голдорду күйөрмандарына тартуулап, кооз оюнду көрсөтө алышты. Анда эмесе биринчи бөлүктүн голдоруна жана кооптуу учурларына көңүл бурабыз.
экинчиликтө Бакай фонд командасы 2 гол киргизип, атаандашынын шаштысын кетирди. Ал учурда ТМЖ командасы 5-оюнчуну оюнга чыгарып, эсепти кыскартууну көздөштү. Бирок көздөгөнү ишке ашпай, тескерисинче эсептеги айырманы узартып алышты. Бакай фонд командасы каршылашынын 5-оюнчуну оюнга киргизгенинен улам бош калган дарбазага бир нече голду киргизип, жакшы пайдалана алышты. Жалпы эсеп 8-2 болуп, Бакай фонд командасынын пайдасына аякталды. Жарым финал оюндарынан кийинки абалга көз чаптырсак, Байтушум жана Бакай фонд командалары чемпиондук үчүн ат салышмай болду. Ал эми Жапалак Ихлас жана ТМЖ командалары 3-орун үчүн ойномой болушту. Ушинтип чемпионаттын аякташына аз калды. Буйруса финал оюндарында көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен мен Улукбек Салиулу жана Айдын Токтосунов болдук.